Ana hazır sındırsam ben tuxumdun erejesi birinci uçuğa saperini kurat, arkasıga. Ekинчи урат. Карабак айылынын тургуну Эрмек Аметов жыл сайын эмгекчилер майрамын өзгөчө күтөт. Анткени бул күнү айылда жумуртка уруштуруу оюну өтөт. Бул жолу да майрам алды 70ке жакын жумуртканы бышырып, даярдык менен келген. Оюндун шарты жөнөкөй. Бир жумуртка канчалык көп урушка туруштук берип, сынбаса утат. Бизге ушу көрүп тамаша кылган тукумдун эмеси кызыктуу. Эртең келип көрөбүз. Арасында кээ бир тукумдар бар. Bir tukum 10-20'ga çeyin utkан tukumdardı көрүп, şolorдун мындай уруштурганын көрүп кызыгып эме кылабыз. Анан ол көп сындырган тукумдун баасы да кымбат болот. Оюнга чыккандар экиден беттешет. Алар жумурткаларын бири-бирине ургулайт. Кимдин жумурткасы сынып калса жеңилген болот. Тургундардын айтымында бул оюнда ар ким эле жеңишке жете бербейт. Уруштургандын да өзүнүн жолдору бар. Тукум уруштурат, тукумду үйдөн пышырып келеттер. Анан тукум пышырып алып келип саткандар бар. Атайын. Saat 10'a çeyin juda kızıydı. Tüz uruş керек. Ama çekesiga vursan, çekesiga. Sına öğret da tukumçu. Ortası vuruş. Бүгүнкү мелдеште жеңишке жеткен жумуртка 250 сомго чейин бааланган. Ал бир учурда 20дай жумурткага туруштук берип, сынган эмес. Карабак айылы чек-арага чектеш болгондуктан акыркы болуп өткөн окуялардан улам майрамдар белгиленбей калган. Быйыл кайрадан эмгекчилердин майрамында жумуртка уруштуруу оюну жанданды. Саамалыкта 500гө жакын тургун оюнга катышкан. Оюнда жаш курагы чектелбей, 6 жаштан 50 жашка чейинки каалоочулар катыша берет. Мааниси бар эми, бул кантип сиздерге? Негизи ушу паркта бир майрамдык бир нерсе болсо сөз тукум болот. Паркыбыз ошо эл топтолуп бир майрам кыла турган болсок, тукум уруш сөз кошулат. Быйыл Куда кааласа Курбан айтка дагы ушундай бир уюштуралы деген ниет болуп атат. Жаштарды, айылдын жаштарын биригип. 3 та тукум менен ушунча утупту. Бул оюн бир гана көңүл ачуу максатты көздөбөстөн айыл элинин ынтымагында бекемдейт дейт элеттиктер. Максатбек Акылбеков, Ала Той 24, Баткен облусу.